Кырчын жайлоосунда өтүп жаткан маданий иш-чаралардын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Семенов капчыгайындагы Кырчын жайлоосунда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий иш-чаралары үчүн бардык шарттар жолго коюлган. Бул жерде 150дөн ашык боз үй тигилип, электр зымдары өткөрүлүп, унаа коюучу жай, меймандардын тамактануусу, маданий жана көрсөтмө, спорттук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын аянтчалар даярдалган. Ар бир добан өзлөрүнө тиешелүү жерлерде боз үйлөрүн тегерете тигишип, ордо куруп, оюн-зоок, театрлаштырылган иш-чараларын калайык калктын карагылдык как жарган калыстардын таразасына коюп жатышты. Областан келген өкүлдөр кыргыз элинин басып өткөн тарыхы жөнүндөгү каада салттарын, жөрөлгөлөрүн көргөзмөкчү. Анда эмесе азыр мына ушул тасмага сиздер менен бирге назар салалык. Азыр кыргыз дөөлөтүнүн үлгүсү болгон Бишкек шаардык мэриясы уюштуруп келген кыргыз айылы меймандарды тосуп алып жатышат. Ак марал болсоң атканымда, асыл кеч болсо тапканым, өзүңө bizde sizde kim gerek? Көк тұлпар болсо мингеним да, көк чатыр болсо киргеним, кучагым жайып кубанып да, кумар кыз болсо сүйгөнүм, арзыган сизге мен үчүн да артыгың ушул дүйнөнүн, жаманга колум арткан, жана жакшыга жакшы күйгөнүм. Малым болгондой бүткүл дүйнөлүк көчмөн элдеринин атайын фестивалы уюштурулуп атат. Буга даярдык 1 ай мурунтан эле Бишкек шаары даярдана баштаган. Туристтерди өзүбүзгө тартуу боюнча да бир чоң жакшы жөрөлгө болуп атат. Мына бүгүнкү болуп аткан ушу көчмөн оюндары мен ойлойм кыргыз элин бириктиргенге абдан бир аракет болду да. Анткени мына ушул Кырчын жайлоосунда мен 4 күндөн бери ушул жерде жүрөм. Бишкек шаарынын атынан биз ушул жерде өзүнчө бир шаарча салып, көчмөндүн маданиятын, каада салттарын, жашоосун көрсөткөнгө аракет жасап атабыз. Мына ушул жерде шаарча бул ушу кыргыз элинин ата-бабаларыбыздан калган жашоосун көрсөтүп атат да. Ошентип бирге жашашып, ынтымакка болушуп, мен ойлойм ушу көчмөн оюндары ушу элибизди бир ынтымакка, биримдикке чакырганга өзүнчө бир жол болду деп. Көчүп конууда колдонулган эң жупуну турак жай алачык деп аталат. Алачыктын сайма алачык, буума алачык жана жапма алачык деген түрлөрү бар. Биз азыр сайма алачыктын жанында турабыз. Бул сайма алачык тууралуу Акылай апа бизге айтып берет. Сайма алачык кыргыздар көчмө калк болгондуктан көчүп конуп жүрүшкөн адам кишилер болгон. Ошондуктан мен сайма алачыкты өз колум менен жасадым. Анткени эшек менен көчүп келип ушул жерге ар кайсы жерге көчмө калп болгондон ар кайсы жерге мен ушул жерге туруп калдым да. Сайма алачык негизи эмнеден турат экен? Түндүк, анан уук, түндүк менен уук менен эле анан жабылып калат экен. Сайма алачык ошон менен турат экен.
келин атын сурасаң айдаралы жүргөрөк керегенин астынан келин кызды кергенде кирип кетем жүргөрөк. Мында отурган 4 айды жандырдыңызбы деги? Бuyursa 3 ay jandırdık, bir özün aldınız. Az kayra kayıtıp ketmesin. Ынтымактуу, имандуу болуп, ушундай жакшы майрамдарды өткөрүп келген, ушундай майрамдар боло берсин, кыргыз элибизде тынчтык болуп, ынтымак болсун, жакшы бир өнүккөн мамлекеттер бололу. Кыргыз өлкөсүнө, кыргыз улутуна, нака ушу патриот кыргыздын баарына керектүү учурда моундай кең жайлоодо өтүп атат. Мына кечинде ачылышында да жакшы болду. Бүгүн дагы бул жерде мына даана кыргыздын салты, улуту деген нукура кыргыздын өзүнүн философиясын, ушул салтын көрсөткөн бир жакшы мероприятие болуп атат. Мунун артынан сөзсүз түрдө кыргыздын духу көтөрүлөт деп эсептейм. Мунун артынан сөзсүз түрдө патриоттор дагы патриот болот. Ушунчалык элдин маанайы дагы жакшы. Элдер ушунчалык ыраазычылыктарын билдирип атат да, кыргыз эли бар экендигин, кыргыз эли жоголбогондугун, кыргыз элдин каада салты эч убакта өлбөй тургандыгын сезип атабыз. Эң жакшы, эң жакшы. Кыргызстан өссүн. I don't speak Russian, it's very nice here, very nice to be here, and I really love Kyrgyzstan. Thank you very much. Эл ушундай суусап калган экен, өздөрүнүн ата бабаларынын салтын, наркын, каадасын сагынып калган экен. Аябай жакшы өттү. Тынчтыкта, уюшкандыкта жетекчилерге рахмат. Элдин иши ушундай тынчтык болуп, ата бабаларынын салт санасын улантып кеткен ушундай адамдар көп болсун арабызда. Баарыңыздарга тынчтык, ынтымак каалайм. Той тойлансын. Ата бабабыздын мекен, эне тили, тарыхы, маданият, дүйнө таануу, каада салт, жалпы эле дөөлөт мурастары басып өткөн жолу алдыга көрсөткөн шам чырак. Аталап отуруп баарын чакырып ал деген. Aman esen geldiler mi baylar? Gelingizler. Gelingizler, tör bakın. Selam aleyküm. Aksakallar ötümüzde. Gelingizler. Çok evet. Küçük şey bu. Olsun mu kurmuş? What? Su törmenen çoluktur. Engsedim seni sağınıp. Koşu oyun sal. Vali. Bulunlar menen jarışı. Ay vallahi. Vali gitme. Ailenender sizlerden uşul baş koşkanlar kut olsun, aman bolgula, kucağa kut olsun, kudağıyla cüp olsun, biri sıylasın, sizler oşul eki kudağıydı barıkta bağlap, hakkıl aylanayınlar, balanın milleti, atanıyla ödü karabay, жақсынаққа сыйлап үміт
өзүңөр бактылуу болгула, алдыңды бала бассын, аркаңды мал бассын, улуучан ээленип, уялып кеткенден ийменген жакшы адамдардан болгула, Кудай берерин унутпасын. Баарын Кудай берет. Дүйнө элдерин суктантып, таң калтырган Манас эпосы. Анткени бүгүн башка өлкөлөр мындай көлөмдүү рухий чыгарма жарата алышкан эмес. Себеби Манас аян менен гана келип айтылат. Бирок ошол аян башка түрк элдеринде жок. Бул суроого жоопту эч ким таба алган эмес. Бул бир гана кыргыз элине таандык. Жетпеген ханым бер десем бир көзгө бердим деп. Ошондо жаман эле шагымасындырды. Ошондо саралаган аң болдум бурганмын. Эсен ханын ордосун 40 күн аңдап турганмын. Эшке чыгып кез болсо сынабайт белем гүллүктү. Başın çap dinleyip salvat belem durtumdu. Aylanayın sırgakcan uşup durgan Kıtay'dan kılsız baylap kılıçım kılımın yüzün gıdırıp Kırgız'dan taptım ırrısım Köylü sırgakcan kudur ettin kılışım Sağan aytar sunuşum Högülacın baylay ver Kök yılkındın ayday ver Yılkındayda yürüyüp al Jetiyinde gütüyüp al Hakikat sizde valman bet Talada kaldı devesin Uşak kıldı devesin Hakikat sizde valman bet Talada öldü devesin Tavallagan düşmandın Oyu oldu devesin Kuş oturgan ballarınız Atanın görürdüğünü ya Artın nemi karağınız Kız töresen aruke bilimdi candan deyip koy İlava sele jergen akıyıp koy Arkarat ketkin arkıragan alman bet Düyneden tuyaksız elen öttün adep ketkin Dem oşondun alman bet Çımın canı çırkırrap Eskiz düşü yesine Keçe günü beginde Enesinden ayrılgan Özükte kalgan şatmenen Esen hazır yanında Aydan gelin Başmaya gelen sayın tak olsun. Куп жарашып, аппак жоолук баштагы жаңы келин босогону аттады. Кечээ эле ал секелек кыз эле эч билбеген бир оюндан башканы деп акын Өмүркул Кулумбаев жазгандай, бүгүн Талас ордосуна жаңы келин босогону аттаганы турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен бирге Талас ордосунан келин алуу аземине назар салалык. Bağın açılsın oy Jay konuşka konup al Jaydarı gelin bolup al Altından ele bolsun beşiğin Alganın menine oy Jırga bet oy O bargan jerdin oy Sıyla bet oy Bak karap kıdırdarsın O kızı kim bargan жерден Bagaytsın Boldu toktot Kızdın barar jeri güödek Andan göre kızı geliştin bargan jerinden Bagaytıp baktulu olsun aylanayın Bakın baylanayın Тура айтасыз кудагый. Биз диндаттан аруак болуп калды. Кунагым. Эрке бала. Ол жеңеке. Аттан аруак болуп калды. Куппалар, тура айтасыз. Колдугубуз бар куда. Колдугуң Кудайга балам. Колдугубуз бар куда. Колдугуң Кудайга. Колдугубуз бар куда. Колдугуң Кудайга балам. Мынакей, бир элдин шери болот билгенге. Тектүү жерден кыз алдык. Мактанып айтып жүргөнгө. Ак батаңызды бериңиз. Элибизге аман эсен жеткенге. Кана эмесе, алаканыңды жай чырагым. Калкыңа калалуу бол. Элиңе элелүү бол. Тоодой тоолор бергенче бармактай бак берсин. Аркаңдан ай туусун, алдыңдан күн туусун. Атаң, энең дедирбе, ата энеңди эгисте. Улуунун жолун кеспе, ата энеңди муңдурба.
сөөктү сындырба берекем. Амин. Амин. Эми жолоочунун жолда болбосо үйдө болгону жакшы экен. Биз дагы эл жерибизге баралы. Бизди дагы күтүп атышкандар бар. Тойбузду ошактан уланталы. Тойго келиңиздер дейли. Жүрүңүздөр жеңелер. Урматтуу элер, жүрүңүздөр. Биз эми элибизге баралы. Жүрүңүздөр. Айымдың бардығына сүйінші айттылар. Жабыла күтіп бүгін жатабыз, келін келе жатқандан емінеге қапабыз. Андан көрі туғандар бүгін қавағымыз тыңатабыз. Үсті жатабыз, келін келе жатқандан артынан тозып алабыз. Бірақ жол той болсын келінім, елдердің елістер өзін. Ақ бешіке тімедің аппақ бала бөлөзін. Ағылайын туғандар Қырғызстың тұқымы дайым дөз. Ақ жолтой келін бол. Ана, оğzuna sarmayı ozantayın. İçingenen, astorkonun belen bolsun. Alğanın menen ten qarı aylanıp keteyim. Aman esen, kübölüktü ol qarmaşıp жүргүлө. Бар бол булабалда. Жайнаган таруудай көйгүлө. Баш алган уудайдай ыргалгыла. Кошулган талдай чырмалгыла. Кагылайын балдарым, мөмөлүү дарактай өмүр сүргүлө. Айбали. Ачып койсом үлпүнчөк. Айдай сулуу жүзү бар. Көрбөйсөң үлпүнчөк. Көрүмдүк берчи кимиң бар? Ай туğanдар, kaglayın, aylanıp keteyindir. İyilik kıl kuyruk. Buna ki gelin. Almanım menen ten ağır aylanay. Akjol toy bol, akjol toy bol, akjol toy bol. Aylanay. Akjol toy bol, akjol toy bol. Gele koy, özün gelip geliningni yüzün süye koy. Gele koy. Астагылыңыз, жеңеке. Биякта улуу эне кеп турганда, мага каяктагы жол? Энеке, жөнөлгөсүн өзүңүз баштаңыз. Ayvalatay. Aylanay, baldarmay. Urmattap sıylaganыңarga разымын. Жүгін ol. Бактылуу ol. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын. Түбөлүктүү кол карамашып, колуңар үзүлбөсүн айланайындар. Ооба. Жеңеке, айтканыңыз. Бул деген элечектин тарыхы бар өзүнчө. Бул элечек 24 метрден оралып, ушул келин өзүнүн көзү өткөнчө, байынын көзү өткөнчө, аппак сактап жүрсүн деп ата-бабадан калган салт айланайын. Бул элечектин тарыхы ошондой. Келинди алганда, ушу элечек менен баардык сага тапшырма ушул тартылат айланайын. Ушу ак элечең башыңан түшпөсүн деген сөз ошондон калган. Алган тең бары, бактылуу бол, бирок аппак кылып сактап, жуубай, кирдетпей, ушуну көзүңөр өткөнчө сактагын айланайын. Бул аманат сага.
O bizim balası bu. Balanı kaydesin atlarsa bir irik. Bakaydın batasız değilsin kakılayın. Bölçü bol, ödünöden tölçü bol, urgoyondan köştü bol, adam tappas söstü bol, çaçman çokun çadınızın, çaranana malınızın, ayıldı avzın aydının, ciğen tek yep yürüp karızın. Aslanın sonun var ağday, bizden ağlatın. Көчмөн турмушта жашаган ата бабабыздын күнүмдүк тиричилигинде жаргылчак эң негизги орунду ээлеген. Жаргылчак менен ата бабабыз турмуш тиричилигине керектүү дан азыктарын, ун талкандарын тартып алышкан. Бүгүнкү Кырчын жайлоосундагы этнографиялык шаарчада турмуш тиричиликтен четтеп калган көөнө буюмдар эң негизги орунду ээлейт. Мисалы үчүн алсак, алдыбызда жыгачтан жасалган идиштердин не бир түрлөрү турат. Жыгач кесе, жыгач аяктар, ошондой эле тери, көн буюмдары дагы турат. Мына бул жерде уукту ие турган тез дагы бүгүнкү күндө турмуш тиричиликтен четтеп калган буюм. Мына азыр сиздердин назарыңыздарда бардыгы тең жайылып турат. Мен бала күнүмдө менин энем бар болчу да, өзү кулактын кызы болчу, байдын кызы болгондо. Анан ошол бир белдем чыртагын ары эле. Белдем чыртатынганда тал жөөк деп коет. Тал жөөктөн эми түрлөрү болот, ал боёгу да чыкпайт, өңү да чыкпайт. Эми ошол эми кыскартып айтканда көзүмө кереметтей көрүнчү да. Анан ушундай сайсам экен деп ойлор элем да. Бирок алар ошондой болгон менен ошо энем дагы колхозго сонун иштеген киши болчу да, анан бышык болчу дагы, оюмчу да болчу, чийимчи да болчу. Түндөп күндүз колхозго иштесе, түнкүсүн адамдардын ичигин, элдин ишин жасачу эле да, абдан иштеп эле. Анан эми ошондон анан бат эле үйлөнүп калдым да. Үйлөнүп калсам, анан кайненем саймак саят экен. Кайненем экөөбүз сайдык, ошондон булам эле канча жыл болду, 50 жылдай болду. Далай туш кийип сайдым, кыздарга бердим. Камбар атам колдосун, бүгүн ишти оңдосун, жолду тоскон болбосун, айланайын кыргызым. Аллах, 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 тирисинде сөз ачык, өлмөйүнчө көз ачык, дарызы затты имбеген, жаман тилге кирбеген, бакай атам колдосун, бүгүн ишти оңдосун. Аллах, 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 катагандан кан кошой, караласа калын болсун. Талкан. Талкан, май талкан. Өзү кабыл болсун, кыргыз, ойгон кыргыз, ойлон кыргыз.
ата бабадан келаткан касиетибизди өзөгүбүзгө кайрып берсин. Жаратканга ушунусуна да шүгүр дейбиз. 6 саның аманга шүгүр дейбиз. Ар бир үйдө той болсун. Кыргызым дүркүрөп өзүм бөлөк мамлекет мына көз арты Кудай буйрса Кыргыздын жери бейиш. Мына Кудайдын берген жери. Ушу ар бир райондон, ар бир областтан келген өзүңөрдүн жериңер өзүңүзгө кут болсун. Амин, амин. Бар болуңуз. Таластын талканы. Келүүнүн алдындагы даярдык көрүүдө мен бир нерсеге өтө көңүл бурдум. Себеп дегенде биз өзүбүздүн илгерки ата бабадан калган көөнө буюмдардан кол жууп кала жаздап калыптырбыз деп ойлойм. Анткени биз издеген буюмдарды табуу өтө кыйынчылыкка турду. Учурунда эмнегедир өтө көп буюмдар сакталып калбаптыр. Албетте бул музейлерде калган, а жеке үйлөрдө калганы өтө аз болуп чыкты. Бирок ошондой болсо дагы уучубуз кур эмес экен. Илгертеден кол иши менен келген, атадан бабага өтүп келе жаткан улуу мурас катары бул узчулук, чеберчилик, устачылык, зергерчилик деген бүгүнкү күнгө чейин бар экендигине сүйүнүп, биздин ушул улуу журтубуздун улуу мурастарын сактап калуунун ичинде 2012-жылы президентибиздин чыгарган жарлыгы дагы эң туура өз учурунда чыккан экендигине дагы бир жолу ынандык. Мына өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп тургандай, унут болуп кеткен бул алабакан деген бүгүнкү күндө биздеги кийим илгичтин ишин аткарган. Мурдакы учурда ушул жерге эттерди да ийилген. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күмүштөр канча жылдан бери. Бул кеми бер жагы 150 жыл болгон. Себеп дегенде 74-жылы бир өткөн чоң энебизге өзүнүн кайненеси колунан өткөн экен. Ал киши өзү 100 жашка 1 жыл жетпей кеткен эле. Ал эми дагы бир биздин ушул тамак аштардын арасынан биздин өзгөчө көңүлгө алып жасай турган жумушубуз. Биз азыр жолго чыксак даяр химия аралашкан тамактарга көнүп калбадыкпы? Жоокерчилик учурунда биздин ата бабаларыбыз көбүнчө эмне колдонгон? Гүлазык деп, жылкынын эти жеңил дагы, жагымдуу дагы, жугумдуу дагы, сиңимдүү дагы деп бул эттен атайын бышырып, кайра татынакай кылып кургатып момундай кылып салып койгон экен. Азыр ооз тийип көрсөңүздөр болот. Бул өтө кубат болгон. Ушул кичинекей гана баштыкчадагы гүлазык бул баатырларга 1 айлык азык болгон. Мына ушул гүлазыктан мен азыр өзүбүздүн илгерки ата бабабыз колдонгон момундай сыр кесеге салайын, жыгачтан жасалган. Курамы бул жылкынын сулп эти. Бул жылкынын сулп эти жакшынакай болуп, эзилип да кетпестен, катуу да болбостон, тузун да тууралап салып, бул абдан жай отко кайнатылат. Андан кийин чыгарылып, суусу саркканга чейин майдалап кесип коюлат. Андан кийин ойлобоңуздар, бул жанагындай эт тарткычка тартылган эмес, бул үгөлөнгөн, сыр кашык менен момунтип үгөлөнгөн эт. Бул кадимки эле талкан сыяктуу болуп калат, майда болуп. Ал эми мындан тамак жасаш үчүн ушундан 1 кашык салып туруп эле 1 чыны кайнаган сууга сала турган болсо, бул кадимкидей майлуу татынакай жылкынын шорпосу болуп. Биз азыр Чүй облусунун Аламизин районунун Боз үйүндө отурабыз. Бу жерде улуттук тамак аштардын түрү даярдалган экен. Ушул даамдардын баарын дайындаган Нурзатка сөз. Айтсаңыз, ким даярдады, ким катышты, кайсы даамдар, кайсы тамактар даярдалды? Баягы босоо каттап келген эле кыргыз элинин эң биринчи кең пейилдигин, ушундай мейман дос экендигин эң биринчи биз ушул жайылган дастуркандан биле алат экенбиз да. Ошон үчүн кыргыз элине эң биринчи эле конок келгенде биз сымылда дегенде эле босоону аттаганда биз нан улук нерсе экен, ушу нандан баштайбыз.
Кыргыздын боз үйүнүн сол тарабы бул мырзаларга тийиштүү болгон. Мына бул жерде өзүнчө эле музей сыяктуу баягы биздин илгерки ата бабаларыбыздын ууга, жоого чыккан аспаптары коюлган экен. Анда эмесе биз ушул Айбек мырзадан суралсак, ар бирине токтоло кетсек кыскача. Булар эмнелер? Эң туура ушул биздин ата бабаларыбыздан калган ушул салтыбызда колдонуп келген көчмөндөрдүн колдонуп келген ошо үйү, ушул үйүнө киргенде өзүбүз туура белгилегендей сол жагы мырзаларга, оң жагы айымдарга бөлүнгөн. Мына өзүбүз көрүп көчмөн элинде ата бабаларыбыздар илгертен колдонуп келген мына буюмдарды мисалы бул айырмач деп коет. Топоско баягы жүк артканда топоско артып алып ушуну көчүп келишкен. Мына өзүбүздөр көргөндөй бул кара мылтыкка илгери колдонулган. Бул ууга чыкканда улуттук баягы ата бабаларыбыздын өстөрүнүн жасалгасы менен жасалган. Илгертен кылыч баягы жоого чыкканда колдонулуп келген. Илгертен бул ырым болгон экен, ушул баатырларга кийгизгенде. Канча килограммдай сезилет? 9-10 килограмм бир жагы чыгат. Көзүлмөй карашы чыгам калган жерине чымырканып турушат. Мынага найзалар келип бири-бирине мамынтып найза сунушат. Көчмөндөр оюн өткөрүп атканыбыз Кыргызстанда бул эң кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик деп айтсак болот. Көчмөн калктар дүйнөсүндө көп, көчмөн эл да көп. Бирок ошонун ичинен биринчи дүйнөлүк оюндарын Кыргызстанда өткөрүп атканыбыз бул өзү үчүн чоң жетишкендик. Мен ойлойм, келечекте ошо көчмөн калктарында оюндар өткөндө дагы тарыхта биринчилерден болуп Кыргызстан жайган. Кыргызстанда ушундай чоң деңгээлдеги көчмөн оюндары биринчилерден болуп өткөн. Бардык оюн болсун деп бактылуу мурайда. Анда келе жаткандагы оюнчулар бар болсо, калкым ортодо кыйкырык сүрөп турат. Мына ушул Кырчын айылында байыркы бабалардан калган Гүлазык деген тарыхтабы, эпостобу, элде айтылып келген Гүлазык деген даамды тамакты мен биринчи жолу татып көрдүм. Муну болсо биздин Каныкей апабыз Манас атабызды баягы жоого жолго узап жатканда баягы баштыгына салып даярдап берген тамагы тууралуу биз ушул Асыл эжекебизден сурайлы. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Тамак жөнүндө айтып берсеңиз. Бул тамакты биз ушу чын жүрөгүбүз менен даярдадык бүгүнкү майрамга. Бул тамакты баягы Манас эпосунда айтылат. Каныкейине 200 бээни сойдуруп, этин кургатып, каламадан нан жасап, ошонун баарын соку-сок билекке жанчып туруп, жаргылчактан өткөзүп, эттин унунан жолго ошо жоокерлерине Манас атабыздын армиясына Гүлазык даярдаган. Бул Гүлазыктын касиети ушунда, бул ушунчалык калорийн ошончолук күчтүү, бунун составында эт бар, каламадан жасалган. Анан бул жерден биз курут кошуп койдук бир вариантында, экинчисинде талканды кошуп койдук. Биз ошондой эле Гүлазыктын дагы башка түрлөрүн даярдадык. Бул тамактар менен канча жыл, 2 жыл, 3 жылдап болсо дагы канжыгаларына, тулуптарга салып, артып алып, анан кийин корсак ачканда, тамак ашам эткен кезде, азайган кезде ушуну жеп тамактанышып, жоого аттанып, душмандарын жеңип, жерлерди басып, дайыма кыргыз элин кубат берип жүргөн болуп, чоң философиясы бар, эң күчтүү касиеттүү тамактардын бири Гүлазык. Биз бүгүнкү жасап аткан иш-чаралардын баарында ушул кылымга арыткан кыргыз даамы деп, бул илгертеден келаткан биздин жакшынакай даамдар экен. Бул изелтеден баатырларга жасалган, алардын энергетически жакшынакай алып жүрүүсүн бир айлап тоолордо, талаларда жүргөн экен, ошолорго карата жасалган экен. Биз ошонун атайын таап, ошолордун баарын өз кошулмалары менен жакшынакай кылып жасаганга аракет кылдык. Жана ошолордун баарын үйрөнүп, баардыгын ушул жакшынакай бүгүнкү өтүп аткан иш-чарага даярдап келдик. Кырчын жайлоосунда кызык окуялар өтө эле көп болууда.
көчмөндөрдүн оюнуна мен ат баш районунун Казыбек айылынан келдим эле. Ушунчалык кыргыздын улуулугун, кыргыздын мурунку калк экенин ушул дүйнө жүзүнө көрсөттү да. Рахмат ушунчалык ушул Алмазбек Атамбаевичке. Мындан ары да ушул кыргызды канча жерлерге көрсөтүп, биздин улутубуз кандай экенин, кыргыз кандай калк болгонун, намыскөй экенин бардыгын көрсөттү. Чоң рахмат ушунчалык. Кырчында жыйылган кыйла элге дастан айтылып, айтыш айтылып, гүйлөр тартууланып, залкар биздин ырчыларыбыз, чорушчуларыбыз келип, атайын концерттик программа тартуулашты. Мына ушул маареке жергиликтүү калктар үчүн жана жети дубандан келген коноктор үчүн, башка мамлекеттерден келген журналисттер, атайын өкүлдөрү үчүн, коноктор үчүн абдан жакты окшойт. Ушул жерде мына 3 сааттан бери концерт жүрүп жатат. Эл болсо тарагандын ордуна жыйылгандан жыйылып, көбөйүп бараткансый. Кыйын жолдо кыл чайбай, жолдошу кыдырып алып, я Аллахым, кыргыз элинин келечегин кенен кылсын. Амин.